биринчиси. Анан азыр буларда 4 күмүш кнопка, 1 алтын кнопка бар азыркы убакта. 15:00 болду. Кундуз, сизде 1 саат убактыңыз бар, баштай берели анда. Макул. Кошулгандар кошула берет. Анан бизде YouTube'да да бул запись болуп калат. Кирбегендер болсо, анан кийин повторно көрүп алышат. Ооба, абдан жакшы. Азыр катышуучубуз бар. Азыр бизде деген 20 канча? 24 катышуучу. 23. Көбүнчөсү биздики СММ окуп аткандар катышып атышат окшойт да азырчы. Анткени көбүнчө ошол жактагылар YouTube каналга кызыгышат да. Ошондуктан. Азыркы убакта деген бир 80ге жакын адам окуп атат окшойт. Мындай активдүү катышып аткандарычы. Анан бардыгыңыздарга саламатсыздарбы? Кундуз Казыбек кызы, сизди дагы биздин чыракка кош келдиңиз деп айтабыз. Рахмат, биздин сунушубузду четке какпай келип бергениңиз үчүн. Бүгүнкү биздин темабыз YouTube каналын иштетүүнүн сырлары деген темада сөз кылмакчыбыз. Себеп дегенде, ошол SMM окуп аткандарга, SMMге кирем, өзүм үйдөн иштеп акча табам дегендер үчүн дагы YouTube каналы маанилүү, Instagramда эле. Анан ошол Кундуз Казыбек кызын өзүн тааныштыра кете турган болсом, кесиби боюнча журналист, радиолордо, телевидениеда иштеп келаткан. Андан кийин ошол Solo Media YouTube каналын негиздеп 4 жыл мурун, Кундуз? 5 жыл мурун. 5 жыл мурун негиздеп, анан азыркы убакта мына ушундай ийгиликтерди жаратып атат. 4 күмүш кнопка, 1 алтын кнопка алганга жетишти YouTube'дан. Анан кийин өзү болсо мотивация катары айта кете турган болсом, Кундуз экөөбүз биз Марал радиосунда кесиптеш болчубуз. Ошондо бул жерде Кундуз бизде чыракта деген азыр көбүнчөсү үйдө отурган апалар да баласы мененчи декретте отурган. Бирок ар тармактагы кесиптин ээлери да, анан учурда бала багып үйдө отурушат. Булар ошон үчүн сизди мотивация катары айта кете турган болсом, Кундуз экинчи уулу Акбата бирге чыга электе жумушка чыккансыз, бирге чыга электе жумушка чыккан, радиого чыгып, анан ошолдо биз деген Акбатанын тушоосун 21 мартта канчанчы жыл эле? 2015 болуш керек эле. 2015 жылы. 2015 жылы радиодон кескенбиз, элдерди чогултуп, ошо как раз Нооруз майрамына карата уюштуруп, кыргыздын салттарын көрсөтүү максатында. Ошентип мына Кундуз дагы бир канча айында чыктыңыз Акбата, канча ай болгондо сиз жумушка чыга баштадыңыз? Улус Акбата, экинчи уулум Актилек 10 айында болгондо эле чыктым. 10 айда болгондо жумушка чыгып, активдүү эле иштеп жүрдүңүз, ошондо. Ошон үчүн апалар дагы эч кандай бала дагы тоскоолдук кылбайт, баягы өзүн өнүктүрөм деген адамга дагы бир башка запреттер дагы тоскоол кылбайт, үйүндөгү бир каршылыктар болсо дагы максатты көрдүбүз, демек максатка ар кандай жолдор менен жетиш керек деген нерсени айткым келип турат да. Баягы алдынан чоң таштар чыкса, аны майда бөлүккө бөлүп туруп, анан кийин ташты эки четке жылдырып коюп туруп, анан өтүп кете бериш керек да. Кундуз? Туура. Мерим чоң рахмат. Негизи туура айтып атасың, азыркы учурда негизи эле азыркы апаларга өзгөчө аябай баягы баа берем да. Бардыгы эле мен иштешим керек деп үйдө отуруп иштегендер аябай көп да. Мисалы, ошол эле кайсы тармакта болбосун үйдө отуруп алып SMM'де окуп атышат, мисалы, ошол IT Жылдыз академиясынын ичинен ошол чырак долбооруна катышып деле, мисалы, азыр IT багытын өздөштүрүп атканы мен үчүн аябай баягы кубандым да. Биринчи башында укканда чындыгында болот экен да деп ойлодум. Себеп дегенде эмнеге болбосун, азыр технологиянын заманы, үйдө отуруп дүйнөнү багындырса болот. Демек, сиз айырмасы жок каяктасыз. Айылдасызбы, шаардасызбы, чет өлкөдөсүзбү, кайсы жерде болбосун, эң башкысы сиздин каалооңуз, анан билимиңиз болсо, албетте өзүңүз андан ары өздөштүрүп кете аласыз да. Болгону бул жерде жакшылап билим алыш керек, үйрөнүш керек, анан аракет кылыш керек. Анан азыркы учурда эмне тренд болуп атат, кайсыл багытты өздөштүрсөм болот, мына ушул нерсени ойлонуш керек да. Анан буга катар эле, мисалы, IT тармагына катар эле азыр SMM адистиги дагы аябай баягы трендте болуп атпайбы? Көпчүлүгү ошол SMM аркылуу үйүндө отуруп киреше таап атышат дегендей, булардын бир бөлүгү катары YouTube'ду дагы айткым келет да. Эми көпчүлүгүңүздөр эле ошол YouTube'ду көрсөңүздөр керек, Негизи кайсы контентти көрөсүздөр, негизи чатка жазып туруңуздар, YouTube'дан эмнени көрөсүздөр?
YouTube интервью көрөсүздарбы же менюлардыбы же подкасттарды угасыздар, кыскасы YouTube'дан эмне көрсөңүздөр ошону чатка жазып коюңуздар, анан акырындык менен жооп берип турам. Негизи биринчи мен өзүмдү тааныштыра кетейин. Мен Кундуз Казыбек кызы. Мээрим айткандай, мээрим экөөбүз кесиптешпиз. Негизи эле 15 жылдан ашык радио телевидение тармагында эмгектендим. Анан ошол баягы эми аял заты болгондон кийин үй бүлөлүү болуп, анан декретке чыгат экенсиң, анан өзгөчө бизде удаа төрөйт эмеспизби? Анан баягы балдарым удаа болуп калган үчүн бир 4 жылдай үйдө отурдум да, чынын айтайын. 4 жылдай үйдө отурдум, бирок кандай десем, иштеш керек болду да, иштеш керек болду. Анан ойлондум дагы, мен азырынча ошо радиого чыгайын деп, анан радиого чыгып баштадым. Анан балам, ошо экинчи балам 10 ай болгондо эле кой чыгышым керек, мен иштешим керек деп баштадым да. Анан ошентип радиодо иштеп калдык. Анан бир күнү отуруп, кандай бир жерде отурууну туура көргөн жокмун да. Мен дагы изденишим керек. Азыркы учурда эмне бизге мүмкүнчүлүк түзүп берет, эмнени кылсак болот деп ойлонуп баштадым. Ойлонуп баштап, анан бир креативдүү бир дагы бир 2-3 балага жолугуп калдык дагы. Анан азыркы учурда YouTube багыты жаңы башталып аткан экен деп, негизи бир ушинтип баягы интернетте чукулап атып эле YouTube тармагы жакшы болуп келатканын окуп калдым да. Анан YouTube'дан акча тапса болорун окуп калып эле, анан кызыгып изилдеп баштадым. Анан баягы идеялар бир, максаты бир, жаштарга жолугуп калып, анан биз ойлондук дагы, келгиле YouTube ачып көрөбүз, YouTube канал ачабыз дагы, баягы социалдык долбоор катары Solo Media деп негиздейбиз деп, баягы максатыбыз бир болуп калып эле 3-4 эле чогулуп туруп, анан ушул Solo Media компаниясын ачтык. Бул 2017 болчу, 10 февралда ачканбыз. Анан ойлонуп туруп эле баягы эмне кылабыз деп ойлодук да. Эмне кылсак болот, YouTube'га эмне жайгаштырсак болот деп ойлодук. Анан ошол учурда Кыргызстандын аткаруучуларынын бир атайын каналы жок экен да. Баягы аянтчасы жок экен. Мисалы, Казакстанда ала турган болсок, Гаку деген каналы бар YouTube'да. Бардык аткаруучулардын ырлары мына ошол Гакудан чыгат. Мына сырткары Өзбекстанда карай турган болсок, Рязанова деген атайын каналы бар. Ал да миллиондук аудитория бар. Ал жерде ошол ата мекендик аткаруучулардын клиптери, музыкалары мына ошол жерде чыгат дегенде, демек биз деле кылсак болот экен да деп туруп, анан албетте өзүбүздүн аракетибизди кылдык дагы. Башында аваз деп атасакпы деп ойлодук. Себеп дегенде баягы аваз, үн, авазы жакшы экен деп коет го. Аваз деп атасакпы деп ойлонуп туруп, анан жок, келгиле соло деп коелук. Себеп дегенде соло бул жалгыз баягы музыкалык термин биринчиден, экинчиден жалгыз канал болсун деп, мына ушундай кылып туруп соло деп атадык дагы, баштадык. 2017 10 февралда ошентип баштадык. Чындыгында башында аябай көп эмгектендик. Ошол учурда мен радиодо да иштечүмүн, кечки 6-га чейин радиодо иштейм. Алдыдан кийин кайра солого кичинекей бир 25 чарчы метрлик офис алдык. Анан бир эле ноутбугубуз бар болчу да. Ошол бир эле ноутбук менен баштадык. Ошол ноутбукта ал багыш ноутбугубуз биздин ашпозчубуздун дагы, бухгалтерибиздин дагы, дизайнерибиздин дагы ролун аткарат. Кыскасы, ошол ноутбугубуз биздин баягы дизайндарды да жасайт. Кыскасы, көп жумушту аткарып атты да бир эле ноутбугубуз. Ошентип биз бир топ эң биринчи ошол 6 айга чейин бекер иштедик. Биринчи радиодо эртең менен саат 8-9да келип, 6-га чейин радиодо иштейм. Андан кийин ошол солого барып, ал жактагы жумуштарды бүтүрөм. Кечки 8-9га чейин иштеп жүрдүк да. Мына ошентип атып, негизи баягы өзүң аракет кылып эмгектенсең эле акыбети кайтат да. Анан 6 ай дегенде биринчи айлыгымды алдым. Биринчи айлыгым 100 евро болду. Чынында аябай ошол учурда өтө чоң акча болду мен үчүн. Аябай сүйүнүп калдым. Демек акча тапса болот турбайбы деп калдык. Ошентип акырындык менен иштеп баштадык. Негизи баягы кыскача айтып берип атам да, баягы биздин кантип иштеп калганыбыз тууралуу. Бара-бара акырындык менен өнүгүп атып, мына биз 2019 мына үстүндө турат, алтын кнопканы көрүп атасыздар, бул алтын кнопканы алдык. Бул жерде миллион катталуучу топтогондо ушул Google компаниясы алтын кнопка берет да.
ошол кыргыз контенти боюнча Кыргызстанда эң биринчилерден болуп биз алдык. Бул дагы биз үчүн чындыгында сыймык. Андан сырткары бизде дагы күмүш кнопкаларыбыз бар. 3 турат. Азыр 4-сү жакында эле келди, кечээ эле келди. 4 кнопкабыз ал азырынча илине элек. Кыскасы мына ошентип аракет кылып атып 2021 жылы Соло ТВ каналын негиздедик. Ал жерде интервьюларды, өзүбүздүн продакшнды негиздеп туруп, ошол интервьюларды белгилүү адамдар менен ар кандай социалдык долбоорлорду чыгардык. Кайрымдуулук боюнча кыскасы бир топ каналдык Соло караоке деген бар. Дагы бир топ каналдарды негиздедик. Кыскасы мына ушинтип атып азыр ийгиликтүү иштеп келе жатабыз. Негизи эле ушул өзгөчө үйдө отурган айымдарга айткым келет да. Сиздер дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, албетте YouTube'ду ачсаңыз болот. YouTube'ду ачуу сиз үчүн оор болушу мүмкүн, бирок азыр сиз бир аз изилдеп, окуп, ошол эле YouTube'дан карап, кантип канал ачса болот, кантип иштетсе болот деп изилдесеңиз эле бардыгы кадам-кадамдар менен айтып берет да. Анан мен азыр ошол YouTube'дун мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айткым келип атат. Мына ошол YouTube эң популярдуу, анан баягы кирешелүү онлайн платформа да. Бул баягы кичинекей балдардан тартып, азыр өзүңүздөр билсеңиздер керек, улгайган курактагы адамдарга чейин колдонот YouTube'ду. Биздин мисалы ата-энелерибиз, мен кайненем деле, апам деле отуруп алып үйдө YouTube көрөт мисалы. Же болбосо кичинекей балдарыбыз деле YouTube көрөт дегендей, демек бул ошол YouTube'ду баардыгы колдоно алышат да. Анан бир маалымат айта кетейин. YouTube'га айына 2 миллиарддан ашык колдонуучу катталат экен. 2 миллиарддан ашык, элестетиңиз. Анан күн сайын 1 миллиард видео көрүлүп, саатына 500 сааттан ашык контент жүктөлүп турат экен. Контент бул ошол видеолор, продукциялар, видеолор, роликтер, мультфильмдер деген сыяктуу. Анан ошол жогоруда айтып атышты, лайфхактарды көрөм, өзүмдү өнүктүрүү боюнча ар кандай баягы маалыматтарды көрөм деген сыяктуу. Негизи эле YouTube'дун мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айта кете турган болсок, мисалы кожойкелер үйдө мисалы меню түгөнүп калса ашканада, мен мисалы үйдө эмне тамак жазарымды билбей калсам эле дароо YouTube'ду ачам дагы бүгүн эмне тамак жасасам деп карап, анан рецепттерди алам да. Демек биз өзүбүз баягы билбешибиз мүмкүн. Алар өзүмө пайдалуу маалымат алып атам деп ойлошу мүмкүн, бирок биз ошол контентти, ошол тамактын жасалышын, рецебин көрүп атып, биз ошол каналдын авторуна киреше алып келип атабыз да. Демек, ал көрүлгөн сайын ар бир просмотрга, коммерциялык просмотрга, көрүлүүгө алар киреше табат, акча табат. Демек, сиз деле эмнеге болбосун, эгер сиз тамакты жакшы жасасаңыз, үйдө отурасыз, канал ачыңыз, ошол тамактын даярдалышын тартып туруп, биз жакында эле бир айым менен сүйлөшүп калдык. Ал учурда бир 300 миңден ашык катталуучусу бар экен YouTube каналында, жакшы эле кирешеге чыгып калыптыр. Даамдуу тамактар деген канал ачыптыр да, кыргызча эле. Кыргызча ачыптыр дагынан айтат. Башында дейт, мен дагы YouTube'га кызыгып калдым дагы, анан мен дагы тартып көрөйүнчү деп эле Redmi телефонум бар болчу дейт. Сапаты деле начар болчу дейт. Ошол менен эле тартып, штативим деле эч нерсем жок болгону, мен өзүм тамакты жасаганды жакшы көрөм. Ошону эле жазап, тартып туруп салып баштадым дейт. Акырындык менен өзүм да YouTube'ду изилдеп баштадым, практикалык негизде колдонуп баштадым. Анан бара-бара көрүлүү жакшы болуп, анан биринчи кирешеге чыгып баштадым дейт. Демек, мындай болот турбайбы деп, анан улам ошол кирешемди чогултуп, улам жакшы телефон алып, азыр iPhone 13 менен тартып атам дейт да. Чындыгында биринчи видеолорун карасаңыздар, сапаты начар, бирок көрүлүүлөрү жакшы да. Себеп дегенде, мисалы аябай бизге жакшы керектүү тамак аштын рецеби болсо, биз сапатына деле карабай туруп, ошол көрүшүбүз мүмкүн да, туурабы? Анан ошол айым айтып калды, мына ошентип биз азыр iPhone менен тартып, кирешем да жакшы болуп калды. Демек, ушинтсеңер болот деген сыяктуу айтып атат да. Демек, сиз дагы үйдө отурасыз, бала менен, эмнеге болбосун? Тамак жазып атканда эле, ошо өзүңүз кечки тамак даярдап атканда эле ошону тартып туруп монтаждап койсоңуз болот. Азыр ар биринин мүмкүнчүлүгү бар, интернетте эги бар, ар бириңиздерде болгону монтаждаган үйрөнүшүңүз керек. Эми тиркемелер толтура монтаждаган.
InShot бар, VN бар, CapCut деген бар, мисалы. Ошолор аркылуу эле монтаждап туруп киргизип койсоңуз болот. Анан мисалы жөнөкөй блогерлерден тартып ар тармактуу эксперттер дагы ошо ар кандай нерселерди киргизсе болот да. Мисалы биздин эле Кыргызстан Назира Айтбекованы алалык, өзү алып баруучу, анан өзүнө жаккан жумушту кылып атат, интервьюларды алып атат белгилүү адамдар менен. Анан өзүнө жаккан жумушту аткаруу менен ал өзүнө кайра кошумча кирешеге чыгып атат. Назира менен да сүйлөшкөндө ал дагы айтты, негизи YouTube'ду баштаганым аябай жакшы болгон экен. Себеп дегенде баягы кошумча киреше болот, андан сырткары баягы мен өзүм сүйгөн жумушту аткарып атам, көп адамдар менен таанышып атам деп. Демек, эгер сиз дагы балким ушундай интервьюну каалайсыздар, эмнеге болбосун? Ошол эле телефонуңуз аркылуу штативди коюп коюп, бир белгилүү адамды, мисалы, бизнес тууралуу сүйлөшкүңүз келсе, бир дүкөндүн же болбосо бир салондун ээсин алып келип, бизнести кантип баштадыңыз деген сыяктуу бир интервью алып деле жүктөп койсоңуз эмнеге болбосун? Анткени YouTube'дун аянтчасы аябай кең да. Сиз баягы адамдар өзүнө каалаган нерсени алып алышат. Мисалы, бизнес тууралуу мен уккум келсе, ошол балким сиздин контентиңиз мага пайдалуу болот чыгар деген сыяктуу да. Ошол себептен эч качан чектелбей, ошол мүмкүн болушунча кандай десем, аракет кылышыңыз керек да. Мисалы, психологдорду алалык, психологдор, мисалы, мен бала тарбиясы тууралуу ошол YouTube'дан көбүнчө ошол психологдордун сүйлөгөндөрүн, интервьюларын көрүп калам да. Эгер биздин арабызда дагы ошол психологдор болсо, өзүңүз эле телефонго ошол бала тарбиясы тууралуу, мисалы, маалымат айтсаңыз, эмнеге болбосун? Маалымат айтыңыз. Ал жерде мисалы, элдер ошол бала тарбиясы тууралуу жакшы маалыматты алганы менен сиз өзүңүздүн эксперттүүлүгүңүздү жогорулатасыз дагы, сиз кошумча кирешеге чыгасыз. Ошентип сизге дагы пайда, сизди көрүп аткан аудиторияңызга дагы пайда алып келесиз да. Мисалы, бьюти мастерлер болушу мүмкүн, мисалы, мейкап жасагандар, каш кирпич жасагандар деген сыяктуу сиз мастер-класс кылып, үйрөтүү катары тартып туруп киргизип коюңуз. Бул да жакшы да. До-после деп, мисалы, макияждарды киргизет, до-после кылып, биздин арабызда мына ушундай макияж жасаган кыздар болсо дагы, ошол эле нерсени тартып туруп, сиз мисалы Инстаграмга контент жазып атпайсызбы, ошол сыяктуу эле YouTube'га дагы контент жазып киргизсеңиз, сизге эгер монетизацияга жетсе, албетте сизге кошумча киреше алып келгенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Негизи YouTube'дун мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айта кете турган болсок, YouTube канал ачуу үчүн баштапкы каражат талап кылынбайт. Сиз мисалы кайсы бир бизнеске кирейин дедиңиз, сөзсүз түрдө баштапкы каражат керек да. Мисалы, салон ачам дедиңиз же бир нерсе сатам дедиңиз, сөзсүз түрдө биринчи каражат топтоп туруп, бир алгачкы капиталды киргизип туруп, андан кийин сиз каражатты кайра кабыл аласыз да. Ошол сыяктуу YouTube'да эч нерсенин кереги жок. Сизге телефон керек. Анан монетизация боюнча суроо берип атышат. Сөзсүз түрдө азыр түшүндүрүп берем. Ошого баратабыз, болгону ошол мүмкүнчүлүктөрүн айтып алайын. Мисалы, биз ушул 2 миллиондук каналды ачып атканда, жогоруда айттым, бир эле ноутбугубуз бар болчу. Бир эле ноутбугубуз менен баштаганбыз да. Эгер сиз баягы мен YouTube канал ачам дей турган болсоңуз, колуңуздагы телефон эле жардамга келет да. Анан өзүңүздүн ой жүгүртүүңүз, креативдүүлүгүңүз эле керек. Анан үйрөнүш керек, YouTube'ду кантип ачыш керек, кантип видео жүктөш керек, болду. Ошол эле нерсе керек. Анан кирешеге чыгууда эч кандай жаш курак мааниге эмес. Мисалы, мен сиздерге бир мисал айтып өтөйүн. Forbes журналынын рейтинги боюнча орусиялык Анастасия Розинская эң киреше тапкан дүйнөдөгү миллионер бөбөктөрдүн бири. Настя деген каналды көрөт болушуңуздар керек. Сиздердин кичинекей балдарыңыздар ошо Настя деп көрүп калабы YouTube'дан, Ошол Настя, элестетиңиз, Настя канча табат? Учурда Настянын катталуучуларынын саны 87 миллиондон ашык. Элестетиңиз, 87 миллион деген эмне деген? Анан
Анын жылдык кирешеси 18,5 миллион доллардан ашык. Жылына элестетиңиз 18 миллиондон ашык киреше табат Анастасия, ошол Настя деген бөбөкчү. Аны эми баарыңыздар эле билесиздер, ал Настя кандай десем, ата-энеси жанагындай жөнүндө ойноп атканын тартат, оюнчуктарды тартат, Настянын кийимдерин тартат. Кичине бир аз ошол Настя тууралуу айта кетейин. Настя төрөлгөндө ага ДЦП деген диагноз койгон экен дарыгерлер. Анан анын ата-энеси баягы кол кошуруп отуруп калбай, биз Настяны өнүгүүгө багыттайбыз деп эле анан кичинекей кезинен эле тарта берчү экен да, камерага тарта берчү экен. Анан бара анын баягы актёрдук чеберчилигин байкап калат да. Актерлук чеберчилигин байкап калат дагы, анан ойлойт да, демек биз тартсак болот экен деп, анан күнүгө өнүгүүсүн тарткысы келет да, эми ата-эне да ДЦП деп атса кызын. Анан ошентип өзүнүн кызын тарта баштайт, YouTube'га жүктөп баштайт. Анан бир күнү эле баягы монетизацияга жеткенден кийин киреше таап баштайт. Караса эле көрсө, чоң суммадагы акча каражат тапса болорун билгенден кийин ата-энеси болгон өздөрүнүн бизнесин таштап, болгон көңүлүн ошол Настяга бурат дагы, контент ошол видеолорду тартып баштайт да. Ошондон кийин алар ошол YouTube'дагы эң көп киреше тапкан бөбөктөрдүн катарына кирет. Демек, бул жерде дагы ата-энесинин ролу чоң. Учурда алар АКШда, Америка Кошмо Штатында жашайт Настя. Ошол жердеги жашоосун англис тилинде, орус тилинде, бир топ тилдерде которуп анан чыгарып турат. Мына көрдүңүзбү? Сиздер жашкурак деп эч кандай ойлобоңуздар. 7 жаштагы Настя 18 миллион доллар таап атат жылына. Демек, сиздер жөн эле чуркап барып азыр YouTube канал ачышыңыз керек да. Эми дагы бир креативдүү болсоңуз, эгер каражат табууда эч кандай чек жок. Бул жерде сиздин креативдүүлүгүңүз аябай маанилүү. Мисалы, эгер билбейм, жакшы токусаңыз, жакшы түймө түйсөңүз, эмнеге ошону көрсөткөнгө болбосун? Балким жакшы курчак жасайсыз дегендей. Кыскасы, бул жерде өзүңүздүн сүйгөн нерсеңизди жана өзүңүз жакшы билген нерсени гана видеого тартып туруп YouTube'га жүктөп койсоңуз болду. Мына ушундай. Анан негизи ушул YouTube'ду изилдеп баштаганда биринчи бир семинарга катышып калдым. Анан ал жерде ошо YouTube боюнча айтып калышты, ошондоп YouTube'дан акча тапса болот дегенде биринчи угуп алып аябай таң калгам да. Көрүлүү үчүн кантип акча табат депчи. Анан көпчүлүгү ушул монетизация кандай, эмне деп сурап атышпайбы? Ушул YouTube'да киреше табуунун 2 жолу бар да. Бул монетизация кошулганда YouTube'дун өзүнөн түшкөн каражат. Монетизация деген эмне? Бул биринчи сиз канал ачтыңыз, сиздин каналыңыз 1000 катталуучулардын саны 1000ге жетти. Анан сиз видео жүктөп атасыз, анан көрүлүүсү 4000 сааттан ашты. Дагы бир жолу айтып коеюн, эгер сиз канал ачкандан кийин катталуучуларыңыздын саны 1000ге жетсе, анан көрүлүүнүн сааты 4000 сааттан ашса, просмотрлар 4000 сааттан ашса, демек сиз Google'га запрос жөнөтөсүз. Ошол запрос алгандан кийин сизге алар мындан аркы көрүлүүлөр, мындан аркы просмотрлар үчүн сизге акча түштү деп, алар түшөт деп айтат да. Кыскасы мындай жалпак тил менен айткандачы. Демек, ушул талаптар аткарылгандан кийин 1000 катталуучу топтоп 4000 саатта көрүлгөндөн кийин, монетизация каналыңыз кошулгандан кийин, сиздин ар бир видеоңузга көрүлүүгө, коммерциялык көрүлүүгө, коммерциялык болгондо, мисалы, бир видеону көрүп атасыз, сиз видео көрүп атканда алдына рекламалар чыкса, демек ал коммерциялык көрүлүү деп коет да, коммерциялык просмотр деп коет. Ал ошол просмотрга, ошол каналга акча түшөт да. Эми ар кандай акча, мисалы, бул мамлекетке жараша. Мисалы, Кыргызстандан көрүлсө, ошол эле видеоңуз Кыргызстандан көрүлсө, билбейм, бир тыйын болушу мүмкүн, Россиядан көрүлсө 1-2-3 рубль болушу мүмкүн, эгер Америкадан көрүлсө 4-5 доллар болушу мүмкүн да, бир просмотр үчүнчү. Бул эми өздөрү YouTube өздөрү акчаны баягы отчетун чыгарып туруп ай сайын берип турат. Ушул сыяктуу монетизация деген түшүндүңүздөр, монетизация бул сиздин видеоңузга коммерциялык көрүлүүсүнө түшкөн акча. Бул биринчи, мисалы, ошол монетизация кошулгандан кийин сиз видеоңузду каалашынча жүктөп
анан ай сайын отчетун алып анан киреше таба берсеңиз болот. Экинчиси, эгер сиздин канал популярдуу болуп кетсе, ошол эле билбейм, Coca-Cola компаниясы сунушташы мүмкүн. Сен интервьюңа же сен ошол тамак жасап атасың, ошол тамагыңа жанына ошол Coca-Cola'ны коюп койчу, мен сага баланча акча берем, реклама кылып бер деп, мисалычы, келишим түзсөңүздөр болот. Бул экинчи жолу менен тапкан каражат. Демек, сиз эки жол менен ушинтип YouTube'дан каражат тапсаңыз болот. Монетизация кошулуу үчүн анын өзүнүн атайын жолдору бар. YouTube'дан карасаңыздар да чыгат. Бирок ал үчүн сиз биринчи ошол жогоруда айтылган талаптарды аткарышыңыз керек. 1000 саат, 1000 катталуучу топто болуш керек, 4000 саат көрүлүш керек. Андан кийин ошол YouTube'дан каражаттарды тапсаңыз болот. Эми YouTube'да дагы настройкалар деген бөлүм бар. Настройкаларын туура кылыш керек, анын иштетүүнүн эрежелерин билиш керек. Бул баягы мен азыр убактым жетпейт, анан баягы кандай десем, мындай аны көрсөтүп бериш керек да, настройкалоо боюнча. Анан негизи YouTube'да кирешеге чыккан ар кандай багыттагы каналдын авторлору бар. Мисалы мен жана Бери делай деген канал бар. Аны көбүңүз сиздер билсеңиздер керек. Мээрим мүмкүн болсо ошол каналды чыгарып берип койсоңуздар экранга, Бери делай деген канал бар. Ал жерде лайфхактарды көргөзөт, жөн эле мисалы бооңдун ботинкеңдин боосун кантип туура байлаш керек, же болбосо шарфты кантип туура байлаш керек, эгер ваза сынып калса кантип аны чапташ керек деген сыяктуу эле баягы күнүмдүк жашоодо колдонуп жүргөн эле лайфхактар. Бирок бул 2017 жылы 30 октябрда ачылган экен. Анан бул күнүнө 74.648 рубль табат экен. Элестетиңиз, бул канал 74.648 рубль табат экен, же болбосо айына бир 2 миллиондон ашык рубль табат экен ушул канал. Мындан сырткары Юрий Дудьтун деген интервьюларын да көрсөңүздөр керек. Юрий Дудь деген бар. Бул Юрий Дудь Вдудь деген каналы бар. Катталуучулардын саны 10 миллионго жакындап калган экен. Видеолорунун жалпы көрүлүүсү 1,5 миллиард. Жалпы каналындагы көрүлүүлөрчү. Бул 1,5 миллион доллар киреше табат экен жылына Вдудь. Демек, сиздер дагы булардын баардыгын эмне үчүн мисал кылып айтып атам да. Себеби биздин аудиторияда үй кожойкелеринен баштап, ар кандай кесиптеги айымдарыбыз бар. Демек, жөн эле отурбашыбыз керек да. Жөн эле отурбашыбыз керек. Аракет кылышыбыз керек. YouTube'ду изилдеңиз сөзсүз түрдө. Себеп дегенде, бул жакта эгер сүңүп кире турган болсоңуздар, чындыгында көп масштабтуу долбоорлорду ишке ашырууга болот. Көп чоң кирешеге чыгууга болот. Кыргызстандык эле Дебилянс каналын билсеңиздер керек. My name is Chiki дегенди көрүп атасыздар да. Көрдүңүздөрбү? Ошол кыргыз жигиттери биздин досторубуз. Мен жолдошум дагы ошол Дебилянс командасында. Ошолор чындыгында жакында эле Psy бар го, Gangnam Style'ды ырдаган. Ошол Psy, ошол My Name is Chiki'ни TikTok'то турап канча миллион просмотр болду да. Демек, кыргыз жигиттери мына ушундай дүйнөлүк деңгээлге жетип атканы бизди да кубандырбай койбойт. Азыр ошол детский каналдар, балдарга арналган каналдар абдан популярдуу да. Мисалы, влог кылып тартсаңыздар болот. Балдарыңыздардын ойноп аткандарын жана Настя сыяктуу эле баягы влог кылып тартып, жанагындай биз ар кандай оюн-зоок борборлоруна алып барып атпайбызбы? Парктарга алып барып атабыз, Ошолорду эле сиз телефонуңузга тартып, анан YouTube'га жайгаштырсаңыз болот дегендей. Демек, билбейм, андан сырткары уйду кантип туура сааш керек деген сыяктуу деле лайфхактарды жүктөсөңүз болбойт. Мен дагы бир нерсени айткым келип атат. Өткөндө бир ссылка келди да мага, шилтеме келди. Ушуну көрүп көрсөң деп анан көрсөм, чайды, сууну кантип туура кайнатыш керек деген неме экен да, ролик экен YouTube'да. Анан кантип кайнатат болду экен деп чынында мен өзүм да таң калдым да. Анан ал жерде мындай дейт да, бир орус киши газга айтып берип атат да. Сууну куябыз чайнекке, газды мына ушинтип тутандырабыз дагы, газга коебуз.
Анан вытяжканы күйгүзүп туруп, эгер баягы буу чыгып баштаса, вытяжка соруп алат деп мен таң калдым да, чын кайнатуунун дагы бир башкача ыкмалары окшобойт деп мен до конца көрдүм да. Анан бир 3 мүнөт өткөндөн кийин мынакей көөктөнүп баштады. Чай кайнады, мына ушинтип сууну кайнатып койсоңуздар болот деди да. Аябай күлдүк, чындыгында миллиондон ашык просмотры. Анан комментарийлерин окусаңыз өзүнчө ал өзүнчө бир история. Аябай сонун экен деп күлүп атышат да. Көрдүңүздөрбү? Демек, эмнеге болбосун, сиз деле уйду туура саунун ыкмалары деп деле кошуп койсоңуздар болот. Же болбосо эми мисалы мен жакында ошол биз жер тамга көчкөндөн кийин гүл өстүрүү боюнча YouTube'дан карап баштадым да. Кантип гүл өстүрсө болот деп, же болбосо кантип кызылча айдаш керек, кантип помидор айдаш керек деген сыяктуу жер менен иштетүү ыкмаларды, ошону үйрөтүүчү ар кандай видеолорду тартсаңыз болот. Үйдү туура жыйноо боюнча, кыскасы бул жерде өзүңүздүн фантазияңызга чек койбошуңуз керек да. Комментарийге төлөнөбү дейт, жок, төлөнбөйт. Комментарийге төлөнбөйт. Бул баягы Инстаграмда барго, ахватты көтөрөт деген сыяктуучу. Ошол эле комментарийлер ахватты эле көтөрөт, болгону просмотр маанилүү да. Демек, сиз өзүңүздүн креативдүүлүгүңүзгө чек койбой, эң башкысы аракет кылышыңыз керек. Угулуп атамбы? Угулуп атат, ооба. Атан бери креативдүүлүк деген сөздү аябай көп айттың да. Анан бизге ошо кантип креативдүү болуш керек, ошону айтып кетчи. Кандай жолдору бар? Кайсы китептерди окуп креативдүү болот? Же болбосо эмнени көрүп креативдүү ойлонуш керек? Мисалы жана суу кайнатуу боюнча деле айтпадыңбы? Ошону күлкүң эле кетип калды, Ал деле бир креативдүү түрү да болбосочу. Ошо жөнүндө айтып кет. Эми бул жерде креативдүүлүк деген бул сиздин ойлонууңуздун өзгөчөлүгүндө да. Сиз көп айымдарды көрөм да, аябай кандай десем, мондай бир башкача ойлонушат да. Мисалы мен жогоруда бир ар кандай десем, направленияларды, багыттарды бербедимби? Ошол сыяктуу эле сиз дагы өзүңүздүн ойлонгонуңузга жараша. Мисалы сиз отурасыз, айлана тегерегиңизди караңыз. Эмне жөнүндө берсеңиз болот? Эмне жөнүндө бере аласыз да? Мисалы азыр отурасыз, эмне кылып атасыз? Мисалы идиш жууп атасыз же билбейм, туура идиш жуунун ыкмаларын, же газды жууп атасыз, газды мисалы ошол кандай сода менен газды жуусаң жакшы кетет, так калтырбайт деген сыяктуу. Мисалы кыскасы бул жерде сиз ойлонууңуздун өзгөчөлүгү креативдүүлүк деп аталат да. Өзгөчө ойлонгонго аракет кылыңыз. YouTube'да биринчи канал ачканда багытыңызды аныкташыңыз керек да. Багыт болгондо сиз эмнени бересиз аудиторияга, эмне жөнүндө видео тарткыңыз келип атат. Мисалы аныктадыңыз да, мен гүл өстүрүү жөнүндө канал ачам дедиңиз. Канал ачкандан кийин сиз карашыңыз керек, анализдешиңиз керек да, ошол ата-андаштардычы гүл өстүрүү боюнча кандай каналдар бар экен. Ал жерде караңыз да, демек мен деле ушул сыяктуу кылып берсем болот экен да дегиңиз дагы кичине өзгөчөлүк кошуңуз дагы, анан каналга киргизип коюңуз. Мына ошентип атып, анан акырындык менен кандай десем, акырындык менен каналды өнүктүрүүгө болот. Анан дагы бир нерсени айткым келип атат. YouTube'да канал ачкандар барбы негизи? YouTube иштеткендер барбы бизде? Болсо кол көтөрүп койсоңуздар. Ошол каналды кантип ачат деген суроо болуп калышы мүмкүн. Сиз YouTube'дан жок, Gmail'ден почта ачтыңыз да, автоматтык түрдө канал ачылып калат. Негизичи. Анан бул жерде эң биринчи мындай кылышыңыз керек да. Ачкан боюнча турат дейт. Демек бар экен, ачкым келип жүрөт дейт. Негизи Gmail почта ачкандан кийин эле дароо канал автоматтык түрдө ачылат. Андан ары болгону сиз өнүктүрүп карашыңыз керек. Ошол эле YouTube'дан, Google'дан карасаңыз эми андан ары настройкасы бар, анан эмнеге көңүл буруш керек, ошол сыяктуу баягы спящий блогерлер көп экен дейт. Чынында баягы жөн эле уктап жатып албай, аракет кылсаңыз, зона комфортудан чыксаңыз, көп эле мүмкүнчүлүктөр сизге ачылат да. Анан автордо укук деген маанилүү нерсе бар да YouTube'дачы. Мисалы сиз видео салам деп атасыз, видео тарттыңыз. Анан
видео тамак жазып атканда артыңызда Мирбек Атабековдун ыры фондо ырдап турат деп коелук. Сиз YouTube'га канал ошол видеоңузду жүктөгөндө сизге каналыңызга нарушение келип калышы мүмкүн да. Сен Мирбек Атабековдун ырын уурдап алыптырсың, могул канал могул видеоңду блоктоп салабыз деген баягы предупреждение келет да. Ошол себептен ар бир YouTube'тун да өзүнүн бекер музыкалары бар. Ошону колдонуп, анан башка бирөөнүн видеосун эч качан колдонбошуңуз керек. Демек, YouTube'да автордук укук эң маанилүү нерсе. Ошол автордук укукту сактап, анан видеолорду жүктөсөңүз, маселе жок. Болгону сизден аракет кылыш керек. Анан мисалы, эгер сиз видео жүктөйм дей турган болсоңуз, ошол эле Instagram же башка социалдык тармактарга видео жүктөйм десеңиз, бул бир эле YouTube'га эмес, башка социалдык тармактарга да керектүү пайдалуу маалымат. Алдын ала даярдап алып контентти алдын ала даярдап алып, контент деген эмне? Контент деген ошол сиз даярдап жаткан видео. Ошол видеону даярдап алып, бир 10ду даярдап алып туруп, анан жумасына бирден, акырындык менен жумасына бирден чыгарып койсоңуздар, бул жакшы көрсөткүч YouTube'да. Кээде бар, бир 10 видеону тартат дагы, дароо эле салып салат. Instagram менимче ар бириңиздерде эле бар болуш керек. Мен деле айрым учурда көрүп калам, жаңы Instagram ачкандан кийин 10 сүрөттү бир жүктөп салат дагы, анан бир ай жок болуп кетет да. Мындай нерсе болбойт. YouTube'да дагы мындай нерсе болбойт да. Сиз жумасына бирден регулярдуу түрдө видео жүктөп, видео салып турсаңыз, демек каналыңыз акырындап анан көрүлө баштайт. Мына ушундай кыскасы. Аябай YouTube тууралуу айта берсек аябай көп. Сиздердин сурооңуздарга жооп бергенге аракет кылайын эми. Кандай суроолор бар? Сиздерден бир чаттан окуп калган суроолордун бирөөнү бере кетейин. Биякта деген Айбактардан дагы отурган апалар бар да, айымдар бар да. Ошолор айтып атат да, боюнча деген арткы фондон уялышат депчи. Мисалы деген артын бир нерсени тартайын десе, үйүмдүн кебетеси жаманго, же болбосо менин кебетем жаманго, ушундай бир эмелер бар го, блогторчу. Блоктон кантип чыгыш керек, ошол тууралуу айтып коюңузчу. Эгер уялып атсаңыз, бир кичинекей бурчту жаза алыңыз да. Бир тазараак бурчка коюңуз. Арткы фондучу локация деп коебуз, локацияны. Мындай ошол эле кичинекей жерде эле, мисалы, тамак жасаганда сиз баарды арткы фондун кереги жок эч кандай. Кухонный гарнитур, укмуш нерсенин кереги жок. Болгону сиз мондайдан кылып тартасыз да, мисалы, көрүнүп атам жакшы эле. Могул тамак, сиз тамак даярдап атасыз. Мынакей мондай кылып туруп, анан тартып туруп, көрдүңүзбү? Могул эле территория тартылат. Ушу сыяктуу болуп, бир штатив же болбосо бирөөнү карматып коюңуз, штатив кылып туруп. Ушундай эле кылып тарта бериңиз да. Анан ашыкча саламатсыздарбы, мен сиздерге азыр там мантыны жасаганды үйрөтөм, анан баланча түкүнчү деп кечке сүйлөп туруунун кереги жок. YouTube эмнени жакшы көрөт? Кыска нуска, анан так нерсени. Мен мисалы тамактардын рецептин карап атканда бирөө сүйлөп баштаса эле аны жылдырып салам да. Ошол сыяктуу эле сиздер деле ошондой болушуңуздар керек, дароо эле тамактын даярдалышына киребиз да. Демек сиз өзүңүздөн уялып атсаңыз, только ошол нерсени тартыңыз. Эми влог боло турган болсо, эми влог үчүн чыгармачыл адамдар керек да. Мисалы, влог тартам десеңиз, өзүңүздү даярдашыңыз керек. Кантип даярдайсыз? Ошол блогтон кантип чыгышыңыз керек. Мисалы, өзүңүз бир жума бою эмне айтарыңыз тууралуу телефонго тартыңыз. Кайра-кайра көрүп, кайра-кайра угуңуз, үнүңүздү угуп, өңүңүздү көрүңүз. Сиз өзүңүз кабыл алмайынча, сизди эч ким кабыл албайт да. Сиз бара-бара көзүңүз көнүп калат, өзүңүздү көргөндөчү. Мен деле мисалы башында телевиденияга көп чыкчу эмесмин, анткени өзүм уялып берчүмүн да. Үнүмдү уккандан уялчумун дегендей. Азыр көнүмүш адат бизге, себеп дегенде дайыма эле көнүп атасың, сториздерге чыгасың, Instagramданчы. Ошентип атып көнүп каласың да. Ошол сыяктуу эле сиз мүмкүн болушунча, мисалы 10 күн деп коелук, 10 күн кайра-кайра эле тарта бериңиз, аны эч ким көрбөйт. Видео кылып тарта бериңиз, только өзүңүз көрөсүз, уялсаңыз деп. Бирок уялсаңыз дагы акырына чейин көрүп, видеоңузду кайсы жерден ката кетиргениңизди көрүп, мисалы чачым туура эмес байланып калыптыр, мындай байлайын деп кайра тартыңыз. Ошентип атып бир 10 күн тренировка кылып коюңузчу.
машыгып койсоңуз эле сиз өзүңүздүн ошол блокторуңуздан арылганга жардам берет, үнүңүздү туура чыгарганга жардам берет дегендей да. Болгону кичине баягы машыгуу керек. Дагы суроолоруңуздар барбы? Чатка дагы суроолор жазып атышат. Азыр Меримка чаттагы суроолордон окуп берсең, ага чейин мен бир суроо берип турайын. Кундуз, азыр сиз деген жанагы YouTube'ду деген жанагы автордук укуктар деген бар да, ошолордун баары сакталыш керек да. Ошон үчүн сиз ошол жөнүндө бир мындай ток этер жерлерин айтып койбойсузбу? Себеп дегенде ачам дегендер деле көп экен арабызда. Баягы YouTube каналдары барлар бар экен. Анан кайсыл жерден көрсө болот, мүмкүн шилтемелерди таштайсыз. Даяр. Негизи мындай да, автордук укук дегенде эле сиздер бир нерсени билишиңиздер керек. Бирөөнүн контентин урдабашыңыз керек. Бирөөнүн ырын, бирөөнүн сүрөтүн, анан бирөөнүн видеосун. Мисалы Instagram мындай го, Instagramдан каалаган нерсени чыгара берсең болот, TikToктон каалаган ырга бийлеп туруп тарта берсең болот деген сыяктуу да. Бирок YouTube'да андай нерсе жок. Ал үчүн сиз өзүңүздүн автордук контентти, автордук видеону жаратышыңыз керек да. Музыкаларды жогоруда айткандай, бекер музыкалар бар YouTube'да. Ошол бекер музыкаларды алып кошсоңуз болот, монтаждаганда. Мисалы, тамактын даярдалышын, рецепттерди жазып атканда, ошол бекер музыканы алып кошсоңуз болот. Андан сырткары, эгер билбейм, бир жакшы бир видеолорду чыгарат элем деп бирөөнүн видеосун алып туруп кошуп кое турган болсоңуз, анда алга дагы нарушение келиши мүмкүн да. Ошол себептен эң маанилүүсү баягы башка бирөөнүн контентин эч качан албашыңыз керек. Мына ушул маанилүү нерсе. Чаттагы суроолорду элдик ырларды колдонсо болот. Суроо атышат дагы. YouTube каналды США-дан ачса, монетизация көбүрөөк болот деген чынбы? Бул жерде монетизация көбүрөөк же азыраак деген эмес, болгону монетизация кайсы өлкөдө доступный болсо, монетизация кайсы өлкөгө кошууга мүмкүнчүлүк болсо, ошол өлкөнү тандаса болот. YouTube'дан айлыкты кантип алам дейт. Айлыкты монетизация кошулуш керек каналыңыз. Жогоруда айткан талаптар болуш керек. 1000 катталуучу топтоп 4000 сааттан ашыш керек. Андан кийин запрос жөнөтүлөт. Запросту одобрять этип, анан кайра келгенден кийин, андан кийин ошол өзүңүздүн картаңызга байланат. Андан кийин анан улантып айлык ошол картаңызга түшүп баштайт да. Следующий вопрос. Айына канча видео киргизесиз и канча айлык аласыз? Эми биздики чоң компания, айына эмес, биз күнүгө Solo Media компаниясына күнүгө ырлар, клиптер кирип турат. Мындан сырткары ошол ата мекендик аткаруучулардын жеке каналдарын карайбыз дегендей, аутсорсинг алып, мисалы, эми азыр популярдуу кайсы ырчыларды таанысаңыздар, ошолордун жеке каналдары биз карамагыбызга алып иштетип келебиз. Ошол эле Нурлан Айсип, Эрлан Андашев. Кыскасы, бизде азыр 80-90дан ашык ырчыларыбыз бар. Ал эми айлыкка келе турган болсок, Кудайга шүгүр, жакшы эле. Элдик ырларды колдонсо болобу дейт? Жок. Таптакыр башка бирөөнүн ырын колдонгонго болбойт. Таптакыр. Себеп дегенде сиз колдонгондо деле автордук укукту бузган болосуз да. Ошол себептен сиз бекер музыканы колдонушуңуз керек, же болбосо өзүңүз музыка жаздыртышыңыз керек. Аранжировка деп коебуз, өзүңүз жаздыртышыңыз керек. Жаш курагына карабай билимге үйрөтүү боюнча контенттер актуалдуубу дейт? Бул жерде кандай десем, мисалы сиздин өзүңүздүн эмнени бере аласыз, ошол маанилүү да. Бул жерде тигил контентти жаза, бул контентти жаза деп мен эч качан айта албайм. Себеп дегенде, сиз жакшы билген тема жакшы өтөт да аудиториягачы. Эгер сиз ошол жогоруда айткан тема боюнча жакшы билсеңиз, эмнеге болбосун? Анын да аудиториялары бар да. Ошол себептен баягы сиз эмнени жакшы айтып бере алган болсоңуз, ошол контентти жасасаңыз болот.
Если бир кинону кыргызча которсок, уруксат сураш керекпи автордон? Автордон уруксат сураш керек, бирок баардык эле авторлор уруксат бербейт. Себеп дегенде, мисалы, алар дагы өздөрүнүн YouTube каналына салып, өздөрү киреше табабыз деп атышат да. Анан эч качан бирөө баягы кыргызча которуп салган күндө дагы уруксат берилбейт да. Сиз демек киреше таба албай каласыз дегендик бул. Негизи видеону телефондон монтаж жасаса болобу дейт. Телефон менен видео тартса болобу же сөзсүз профессионалдык камера керекпи? Себеби телефон менен тартылган видеолор мутный болуп сапаты жоготот экен. Негизи ооба сапатын жоготот, бирок мен жогоруда мисал кылып кеттим. Бизде ошол бир айым даамдуу тамактар деген каналдын автору экен. Айтып атпайбы, ошол Redmi менен эле тартып баштагам депчи. Демек сиз баягы мен качан камера алат элем, $2-3 деп күтүп отура бербестен, андан көрөп ошол колуңуздагы бар телефон менен тартып баштасаңыз, ошол чоң профессионалдуу камерага жеткенче сиз өзүңүз профессионал болуп каласыз да. Монтаждоо боюнча, каналды иштетүү боюнча, тартуу боюнча. Демек, ошол бул баягы эч нерсе баягы качан ушундай чоң профессионалдуу нерсеге жетем деп эч качан баягы күтпөш керек да. Дароо башташ керек, мүмкүн болушунча. Кундуз, бул жерде мындай суроо келиптир. YouTube'га кээ бирлөр кинолорду жүктөп коюшат го, алар кантип жүктөп атышат анда деген мааниде. Эми алар кандай десем, алар киреше таба алышпайт. Ал канал. Ошол бул жерге да түшүндүрүп кетсек, урматтуу айымдар, биздин айымдар, киреше табам десеңиз, баягы автордук YouTube'тун баардык эмеси менен аткарыш керек ооба. менен аткарсаңыз, анда сиз ошондо акча табууга чыгасыз да. Жүктөп кое берсе болот. Жүктөп койгондо сиз эч кандай чыкпайсыз. Сиздин каналыңыз ошол бирөөнүкүн алып туруп жүктөп коюп атпайсызбы? Ошондуктан бул жерде креативдүүлүк деген жанагы өзүңүз жаратышыңыз керек, жаратман болушуңуз керек. Болбосо жанагы уруксат берилген да каналдар бар, Кундуз? Уруксат берилген канал болгондо дагы, мисалы, уруксат берилиши мүмкүн, бирок алардын жанагындай киреше таба албайт да. Болгону жана катталуучу топтоо максатында эле болушу мүмкүн каналдар. Анан ушул сыяктуу эле да. Только ошол катталуучу топтойм деп анан баягы канал ачкандар да кирешеге чыга албайт чындыгында. Негизи дагы бир нерсени айткым келип атат, ушул YouTube боюнчачы. Мисалы, сиз бир контент жазып атпайсызбы, бир видео жазып атасыз. Бир эле YouTube'га жазабастан сиз бир эле видеону сиз башка социалдык тармактарга да жайылтууга мүмкүнчүлүгүңүз бар да. Ошол эле TikTok'ко салып коесуз, мисалы, YouTube'га видео даярдадыңыз, аны Instagram'га да салыңыз, Facebook'ка да салыңыз, TikTok'ко да салыңыз. Ошентип бир ок менен сиз 3-4 коёнду аткан болосуз да. Демек, баягы бир эле YouTube'га иштеп атам дебей, сиз башка социалдык тармактарга дагы иштегенге мүмкүнчүлүгүңүз бар. Болгону айтпаймынбы, бул жерде башташ керек да. Дагы бир суроо келди. Видеону аста жүктөп баштагандан кийин канчадан кийин акча алабыз депчи. Жогоруда жооп бердиңиз. Кундуз дагы жолу айтып коюңузчу. Негизи монетизацияга, ошол киреше табууга чейин өзүнүн эрежелери болот атпайбы YouTube'дончу. Бул эрежеси боюнча катталуучуларыңыздын саны 1000ге жетиш керек, 1000ден ашыш керек. Анан жана көрүлүүлөрдүн сааты 4000 сааттан ашыш керек. Просмотрлар 4000 сааттан ашкандан кийин ошол канча видео салсаңыз да, мисалы, эми ар кандай да, балким сиздин 1-2 видео салганда эле дароо подписчигиңиз 1000ге жетет дагы, ошол эле 1-2 видеоңуз укмуш көрүлүп, просмотрлар укмуш болуп кетет да. 4000 сааттан ашып кетет бат элечи. Бул ошол сиздин контентиңизден көз каранды болот да. Кээ бирөө айтат, мисалы, монетизацияга мен жарым жылда жеткем деп, кээ бирөө айтат, мен 1-2 айда эле жеткем монетизацияга депчи. Демек, бул жерде сиздин ошол контентиңиздин кызыктуулугуна, көрүмдүүлүгүнө жараша болот. Кундуз, анан кийин сиз 6 айда жеттим деп эдиңизби? Ошондо бул жерде азыр чырак долбоору дагы Жылдыз академиясы уюштурган. Ошол жерде сиз айтып аткандай кыргыздын
эң мыкты уулдары биригип алышып, уулдары, кыздары да биригип алышып, ошол апаларды окуталы, апалар үйдө бала тарбиялоочу эң биринчи тарбиячы депчи, анан билим жогорулаталы деген максатта чырак долбоорун ачышкан. Жана эфирде зумдан сырткары мен сизге сүйлөшкөндө информация берип кетпедимби? Анан катары дагы сиз өзүңүздүн ушул тууралуу оюңузду бөлүшүп кетсеңиз, себеп дегенде бул жерде мүмкүн YouTube'дан мен YouTube канал ачкым келип атат деп аябай да. Анан билбеш мүмкүн эми бизде ар кандай адамдар бар да, ошол эле Google'дан карап билбеши мүмкүн, же YouTube'дан карап канал ачуунучу. Ошондон сиз жардам бере аласызбы? Ушул тууралуу айтсаңыз. Негизи ушул долбоордун уюштуруучуларына аябай чоң ыраазычылык билдиргим келет да. Чындыгында баягы көп нерсе айымдардан көз каранды да. Себеп дегенде биз айымдар баланы бала тарбиялайбыз. Көпчүлүк учурда баягы эркекке караганда айымдардын жоопкерчилиги көп да. Ошол эле бала тарбиялоодо деп атабыз, үй тиричилигинде. Анан сөзсүз түрдө биз билимдүү болбосок, биз кандай балдарды тарбиялайбыз да. Ошол себептен дайыма изденишиңиздер керек. Анан ушул Жылдыз академиясы өзгөчө чырак долбоорун уюштуруп, мына ушундай элеттеги айымдарга, үйдө отурган айымдарга мына ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берип атканына аябай кубанып атам биринчиден. Экинчиден мен да өзүмдүн атыман ыраазычылык билдиргим келет. Себеп дегенде ар биринин эле колунан келе бербейт да, мындай чоң ишти, мындай чоң долбоорду уюштуруп бекер. Анан ушул улуттун кызыкчылыгын ойлоп, анан баягы жардам берип атканчы. Андыктан азаматсыздар демекчимин. Чындыгында бул мүмкүнчүлүктү колдонушуңуздар керек. Азыр чынын айталык, эч ким бекер окуу бербейт да. Эч ким билимди дагы ошол бекер, кандай десем, баардыгы эле бекер бере бербейт билимди дагычы. Ошол себептен ушул берип аткан мүмкүнчүлүктү пайдаланып, максималдуу түрдө пайдаланып, колдон келишинче аракет кылып, практикалык негизде колдонуп калганга аракет кылыңыздар демекчимин да. Чындыгында мен өзүм баягы окугум келди да. Өзүм дагы IT багытына аябай кызыгып жүрөм. Анан мен кийинчерээк, кичине кечирээк билип калдым бул боюнчачы. Мен деле окуп силердин катарыңарда толуктамак экенмин деп калдым да. Демек, сөзсүз түрдө бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаш керек. Баягы биз аялдардын түйшүгү көп билем. Тиричилик бар, балаңды карашың керек, анан күйөөңө көңүл бурушуң керек, анан кайын журт деген бар. Анан кыскасы уйсаш керек, жер жаз келди, жер айдаш керек деген сыяктуучу. Эми алардын баардыгын артка коюп, бир 2 саат убактыңыздарды күнүнө жок дегенде билимге арнасаңыздар эмнеге болбосун. Албетте, бул жерде сиз баягы принципти коюп туруп, өзүңүзгө өзүңүз сөз берип туруп, анан баягы ошол окууну башташыңыз керек да. Себеп дегенде биз билимдүү болгондо дагы, билимдүү болгондо гана, эне билимдүү болгондо гана билимдүү балдарды тарбиялап чыгабыз. Ошол балдарыбыз келечек муун билимдүү болгондо гана ошол улут өнүгөт, мамлекетибиз өнүгөт. Демек, ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланыңыздар демекчимин да. Анан сөзсүз түрдө азыр технологиянын заманы, илим илгерлеп, техника гүлүк чапкан заманда баардыгы мүмкүнчүлүк бар да. Бүт мүмкүнчүлүктөр колуңуздарда болгону аракет эле кылып коюш керек да. Анан мен деле көп курстарга бардым, чынын айтайын. Баардыгын окуп эле келатам, изденип эле келатам, болгону бул жерде эч кандай баягы бир да жолу бекер окуп көргөн эмесмин да. Анан андыктан бул мүмкүнчүлүктү дагы бир жолу айткым келет, колдон чыгарбаңыздар. Мен дагы кичине эртерээк билгенде сиздер менен окуп калмак экенмин. Анан буюрса, ушул академиядан дагы ыраазычылык билдирип, кийин биз дагы ушул академиядан окуп, чырак долбоорунан окуп, мына ушундай азыр кирешеге чыктык деп калган айымдарыбыз дагы болуп калат чыгар. Ал үчүн сиз өзүңүздөрдүн аракетиңизден көз каранды, албетте. Ошондой күнгө жеткирсин дейлик. Анан эми жогоруда айтпадымбы, мүмкүнчүлүктөр кең депчи. Болгону пайдалана билиш керек. YouTube тууралуу маалымат алам десеңиздер,
албетте канал ачам десеңиздер колдон келишинче жардам бергенге аракет кылам мен. Баягы өзүмдүн кеңештеримди бергенге, чындыгында көп эле сурап калышат мага социалдык тармактардан кандай кылса болот, мындай кылса болот деп өзүм дагы блог кылып алып барам. Инстаграмдан ошол YouTube тууралуу маалыматтарды жазып турам. Инстаграм баракчасына катталып дагы, мен баракчама катталып дагы маалымат алып турсаңыздар болот. Анан ошол Жылдыз академиясынын чырак долбооруна дагы ишиңиздерге ийгилик каалайм. Азаматсыздар, баягы сөз жок да, эми кантип ыраазычылыгымды билдиреримди билбей атам, себеп дегенде ушунча айымды бекер окутуу бул баягы чоң нерсе. Андыктан ошол улуттун, элдин кызыкчылыгын көздөп мына ушундай аракеттерди кылып аткан биздин инсандарыбызга, патриотторубузга терең ыраазычылык билдирем. Кундуз, сиз дагы болгон аракетин, болгон жардамды берем деп айтып кетпедиңизби? Анан ушактан мен сизге кесиптеш катары бир суранып кетсем болобу? Эгерде ушул жерде отурган, бизде угуп отурган 3 айым деп алалы, 3 айым өзүнүн аудиториясын аныктап, YouTube канал ачам деп, контентин тууралап, бүт бардыгын жөн эле Redmi телефонун колуна алып, Redmi телефон болсо, эч бир жеринен уялбай, мына мен монтип жазайм деп сизге баягы так өзүнүн планын алып келсе, үчөөнө сиз жардам бересизби? Ооба, берем. Жардам берем албетте. Эми мисалы элестетиңиз, ушул чырак долбоорунан канчалаган айымдар, чырак долбоору канчалаган айымды окутуп атса, кантип 3 адамга жардам бере албайм мен? Албетте жардам берүүгө. Чоң рахмат. Анда 79 эме биякта айым отурат экен. 79-дун ичинен үчөөңүздөр шашылыңыздар, шашылыңыздар барыңыздар тең. Ошонун үчөөнүн кимисиники баягы так жолдору менен, Кундуз жогоруда айтып кеткен жолдор менен аткарып келе турган болсо, Кундуз YouTube канал ачканга жардамдашат. Анан чоң рахмат Кундуз сизге. Биздин сунушубузду четке какпай, айымдарыбызга YouTube жөнүндө маалыматты жакшы берип кеттиңиз, жакшы мотивация бердиңиз. Дагы сиз менен кызматташта болобуз деген ойдобуз. Рахмат. Бардык катышуучуларга мен да ыраазычылык билдирем. Ийгилик ишиңиздерге. Жашагыңыздар. Сизге да чоң рахмат. Кыздар, азыр жанагы Көчөгүн Ачыбек мырза келбеди беле? Ошол Санарип эмне эле? Кыздар, Санарип кыздар беле? Ошондой немедеги болмок. Ошого катышалыбы? Ссылкасын жөнөтүп катышып коюңуздар деп сурамбады беле? Каалоочулар болсо ошо жака кирели, Бул зумгабы же бул зумдан чыгып туруп башка зумга киресизби? Бул зумдан чыгып. Айдана Тектол каналында жиберип коюшкан, ошоктон кирип карасаңыздар болот. Ошо жака кирели. Все, ссылка есть, да? Барсу шака кирели, давайте все вместе поддержим. Там тоже интересно. Киргиле.